Assalamu alaikum, hormatlı Ministrler Kabinetinin төрағасы, hormatlı өкмөт мүшелері. Сыртқы душманды чабышты оңой, табышты оңой, танышты оңой. Ең қорқынышты бұл ішкі душманда. Bizde bir içki düşman var şındığında. Gepsiz жөнүндө эмес, hormatlı ministр. Ушунча адам иштейт системада. Коррупция деген. Эл өзүндө элек жок дейт, ушундай сөз бар да, энергетика тармагы эң коррупциялашкан тармак деп. Ошол ички душман чырмоктой каптаган, ошо менен күрөшүп, ошонун зыянынан сактануу үчүн кандай иш-чаралар болуп атат? Мен бүгүнкү күндө энергетика тармагында ошончолук коррупция бар дегенде алыс болом. Анткени бүгүнкү күндө бизде коррупция в основном закупкада болуп келген. Анан жана сиз айтып аткан жоготуулар боюнча коммерциялык жогот. Бизде бүгүнкү күндө 11,6% общий жоготуу болуп атат. Бул мен ойлойм, бүгүн бизде физиканын закону бар. Техникалык жоготуу деген, а коммерциялык жоготуу деген жана урдалып кеткен электроэнергия болчу. Аны биз почти 0%га чыгарып атабыз. Жана сиз токтолуп кеткен аскуя счетчиктерин быйыл коюп атабыз. Азыр дагы 86 миңге жакын счетчик коюлду. Азыр дагы 40 миң счетчик коюп, дагы бир 500 миллионго дагы аскуя счетчиктерин коебуз деп атабыз. Эмне үчүн санариптештирүү жай болуп атат? Керек болсо салык тармагында дагы болду, бирок мен байкагандан энергетика тармагында санариптештирүү болбой атат анча тез, ылдамдыкта. Biz hazır bir 2 жылдын içinde полный санариптештирип бүтөбүз. Бул жерде мына бүгүнкү күндө болбой атат дегенден алыс болом. Бүгүнкү күндө мына мобильный приложение. Азыр 70% биздин калкыбыз мобильный телефон менен эмеге барбай, реске барбай эле төлөп койгонго мүмкүнчүлүк ачып атабыз. Түшүнүктүү. Оозуңузга май, демек коррупция азайып баратса, буга ишенели. Экинчи суроо. Кайсыл жерде ген чыкса, ошол жерде кылмыш дүйнөнүн өкүлдөрү барып, өздөрүнүн саясатын кылат, өздөрүнүн тартибин орнотот деген сөз бар. Кары кечеде деле ошондой дейт, сүлүктөдө деле ошондой дейт. Бул баага да таасир этет, тартипке да таасир этет, адилеттүүлүккө да таасир этет. Ошондойго жол бербеш үчүн кандай иштер болуп атат? Ички иштер министри жок экен, балким Акылбек Сөнбек сөзүн жооп берип койсо дейм. Бүгүнкү күндө кара кечеби кайсы мамлекеттик кыргыз көмүрүгө тиешелүү гендерде андай көрүнүштөр жок. Эгерде ошондой көрүнүштөрдү билсеңиз, бизге кайрылыңыз. Биз ордуна коебуз. Соцсеттерде маалымат каражаттарында мен бул бизнестен алысмын. Соцсеттер доказательство болбойт уголовный кодекс боюнча. Ойлогон ойдун артынан биз бара албайбыз да. Мына кара кечеге барып келдик. Кара кечеге азыр Татнакай очередь менен элдердин баары кирип атат. Татнакай иштеп атат. Эмне себептен? Анткени кара кеченин көмүргенин казып аткандар ошолорго аралашкан жок. Мына мурункулары мына 3 сейрадан камалды. Азыр эми 4-үнчүсү жаш таланттуу балдар экен деп азыр жаш балдарды койдук эле. Алар аралашпагандан кийин эшиктин алдындагы шопурлар дагы алып кете турган көмүрдү кардарлар да баары тартипке келди. Анан вскрышной работанын 1 кубуна 25 сом бер деп директору турса, мастери 10 сомго отурса, анан ошондо анан бөлөк дүйнөнүн сиз айтмакчы өкүлдөрү келет да. Эгерде бук чот менен отуруп салык төлөсөңүздөр, бөлөк дүйнөнүн кишилери келбейт силерге. Кытып алса келет. Аны кандай кылабыз? Биз аны баарын тартип кылдырып атабыз. Бүт жердин баарында. Жакшы, рахмат. Биле турган жерлериңиз болсо, бериңиз, бизде атайын органдар бар, алар тартипке чыгарат. Калк айтса калп айтпайт дейт, бир көзөмөлдөп койсоңуздар. Анан дагы бир сөз. Мына Токтогур кесинде быйыл жылда караганда 2 миллиард суу азыраак болуп атат, куб. Кыш бою дагы азаят болуш керек. Биз дайыма айтып атабыз, свет кантет, эл кантет деп. Бирок КЭС өзү коркунучка туш келбейби? Иштеткендеги агрегаттары бир кырсыкка туш болуп Кудай бетин ар кылсын, суу жетпегендиктен. Биз Токтогул кесинде азыр реконструкция болуп атат. 5 жылга уланган реконструкция. Полностью 4 агрегаты тең алмашат. Бүгүнкү күндө мына азыр 1 ноябрга Кудай буйрса 2 агрегаты, 4-чү, анан 2 агрегатын бүтүрүп ишке беребиз. Быйылкы кирген агрегаты 60 мегаватт кубаттуулукта кошумча кышында 100% токтобой иштеп берди. Азыркы жаңы кирген агрегатты ойлойбуз, ошондой эле иштеп берет деп. Андан тышкары башка кестердин баарында ремонт иштери бүттү. Эми жылыга иштеп келген, бул мындай учурлар көп эле болгон. Бизде
14-жылы да ушундай учурлар болгон. Өзүңөр көрүп атасыңар. Дүйнө жүзүндө, бизде эле эмес, дүйнө жүзүндө быйыл суунун аздыгы бар. Реконструкция деген кечиресиз. Урматтуу Нуржигит Кадырбекович, эми Алла Таалам ошондой кылып коюптур, Кыргызстанды ар бир 5 жылда кийинки 2 жыл катары менен суу аз болот экен да. Сиз экөөбүздүн багыбызга мына 2022-23 жыл туш келди. Мына мурунку жылы 2015-2016 жылы суу аз келген. Андан мурун 2008-2009, андан мурун карай турган болсок 2001-2002 да. Бул эми Алла Таалам ошентип коюптур, 5 жылдан кийин 2 жыл маловодной болот экен да. Биз эми колубуздан келгенче аракет кылып атабыз, мактанып, таптакыр эле даярбыз, бир да жерден свет өчпөйт деп актана бергенден алыспыз. Бирок былтыркыга караганда жаман эмес даярдыктар бар. Өзүңүздөр көрсөткүчтөрдү көрсөңүздөр болот. Анан ошо суу аз болгондуктан биздин коңшу мамлекеттер менен дагы тил табышуу кичине оңойраак болуп, алар да түшүнүп атат. Биз айлабыз кетсе, анда сууну көбүрөөк агызабыз, көбүрөөк электр энергия менен элибиздин керектөөсүн жабабыз. Бизге элибиздин кызыкчылыгы өйдөрөөк турат, бөлөк мамлекеттердин кызыкчылыгына караганда. Ошондуктан алар дагы ыйга келип, сөзгө келип, буюрса кыштан аман эсен чыгабызбы деген ой пикир тилектерибиз, расчетторубуз, акчабыз дагы бар. Республика боюнча электр энергиясынын керектөөнүн көлөмү 17 миллиард 400 миллион, туурабы? Ушунча киловатт. А биз өндүрөт экенбиз 14,2 миллиард киловатты. Калган 3,2 миллиард киловатты импорттайбыз. Азыр эле биздин кабинеттин төрагасы айтып кетти. Түркменистандан, Өзбекстандан, Казакстандан, Россиядан. Анан баасы боюнча орток пикир жок деп аттыңыздар эле. Баасы аныкталдыбы? Импорттун баасы. Баасы боюнча эми бизде жанагындай келишимде ошондой пункттар бар. Мен Ачык айтпаш керек. чыгара албайбыз. Ар өлкөгө ар башка тариф дегендей да. Келишимге полностью бүгүнкү күндө келишимге келдик. 23-жылга быйыл келишим түзүп алганбыз. Былтыркы жылы 22-жылы, азыр 24-жылга түзүп атабыз. Дагы бир нерсе азыр урматтуу кабинет төрагасы айтып кетти. Кээ бирлерин акчага сатылып атабыз импорттогондо, кээ бирлерин товарга сатылып атабыз деп. Кандай товар? Сууга сатылып атабызбы? Эгер сууга сатып алсак, суунун бир кубун канчага сатып атабыз кошуна өлкөлөргө? Ошол эле Түркменистанга кетпейт? Бул товар алмашуу. Биз мисалы үчүн кышында алардан электр энергия жана айтып атпайбы, кошумча бизге электр энергия бергиле, биз силерге жайында берели деп атабыз. Жанагы биз чыгарып аткан суунун көлөмүнө жараша биз электр энергия берип атабыз. Быйыл мисалы үчүн эгерде биз 577 миллион киловатт саат беришибиз керек болсо, биз быйылкы жылга 54 миллион эле киловатт саат бердик. Бунун суунун аздыгына байланыштуу бул Казакстан боюнча. Өзбекстанга 146 миллион киловатт саат беришибиз керек болсо, биз 82 миллион киловатт саат бердик. Бул жерде жанагындай эле биз бизге жайында берет, биз кышында беребиз. Ошо то есть бизге кышында берет, аларга биз жайында беребиз. Башка эч кандай бул жерде акча каражат жок. Товар обмен болот да. Менин маалыматым боюнча Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коому өлкө боюнча 1 миллион 500 миллиондой абонент эле, туурабы? Анын ичинде 1 миллион 432 миңи жеке тармак экен, ошондой эле 107 миң абонент бул юридикалык тарап экен. Эгер жеке тармак колдонуп атып, белгилүү бир лимиттен өтүп кете турган болсо, акылдуу эсептегичтер автоматтык түрдө өчүрүп коет, туурабы? Жок. Кечиресиз. Ал лимиттен өткөндө эмес. Мисалы, ошол жерде өзүңүз билесиз, ар бир товарды алып атканда, ошол эле электр энергия алып атканда, бизде ушул электр тармагы менен келишими бар. Ошол жерде, ошол келишимде абонент менен энергия тармактарынын ишканасы менен ортосунда келишимде жазылган. Ошол жерде, мисалы үчүн, мен 5 киловатт колдоном, бул кубаттуулук. 5 киловатт, общий ушул жерде мен колдон 5, же 10 киловатт, же техникалык шарт болсо. Келишимге ылайык болот экен да. Конечно, ошол бул тартип болуш керек. А юридикалык тараптарга кандай талаптар бар? Ал юридикалык тараптарда дагы келишим бар. Ошого жараша ал алыш керек. Анан чаржа айтала берсе, биз анча трансформаторду коюп, же болбосо ошол убакта мындайча айтканда алмаштырып жетишпейбиз эч качан. Бул деген электр энергияны колдонуудагы тартип.
Урматтуу Бишкек шаарынын мэри, мен билгенден сиз айттыңыз эле кара кеченин көмүрүн колдонбойбуз, шаарга мүмкүнчүлүк бербейбиз, тыюу салабыз деп. Бул маселе эмне болду? Эмне үчүн кара кеченин көмүрүн тыюу салууну чечтиңиздер эле? Ал биз андай чектөө кылган жокпуз. Просто элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Смог деп, Да, смогко байланыштуу түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Азыр бир топтору угуп, газ көтүп атканы бар, Шабыркүлдүн көмүрүн алып аткандар бар, ошондой түшүндүрүү иштерин жүргүздүк да. Кургакчылык биздин эркибизде эмес, бирок урматтуу комиссиянын төрагасы, эгерде бакты көбүрөөк эксек, мөңгүлөр сакталат экен. Бул илимий жактан далилдениптир. Ушул саясатка чогуу көңүл бөлсөк, быйыл депутаттар акчасын менен өздөрү эгишти ошондой бактарды. Чоң рахмат.